Давай токтоткула, уйкуну токтоткула, той тамашаны токтоткула, иштеп койгула мына 4 күндүк убактында. Кимде ким үйүн ачпай койсо, кимде ким кызматтык абалынан пайдаланган болсо, кимде ким жалган маалымат берген болсо, мага түз кириңиздер. Сөз түрдө жоопко тартабыз. Түшүнүңүздөрбү? Бүгүн 31 мартта Жалал Абад шаарынын жашоочуларынын 54% эл каттоодон өттү. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык мэриясында өткөн жыйында шаардык статистика бөлүмүнүн жетекчиси Бекмурат Айтиев билдирди. Жыйында шаар мэри Эрнисбек Ормоков эл жана турак жай фондунун каттоо маанилүү өнөктүк экенин баса белгилеп, аймактык башкармалыктардын башчыларына каттоочуларга көмөктөшүү жана каттоо жүргүзүүнү тездетүү тапшырмасын берди. Жалал Абад шаарында эл жана турак жай фондунун каттоо кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата шаар аймагындагы жашоочулардын 54% каттоодон өттү. Жалал Абад шаардык статистика бөлүмүнөн билдиришкенде 25 марттан 30 мартка чейин каттоочулар тарабынан 67407 жаран катталган. Эл жана турак жай фондунун каттоо ушул жылдын 3-апрелинде жыйынтыкталат деп айтылат маалыматта. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2009 жылдагы эл каттоонун жыйынтыгында Жалал Абад шаарында 97172 адам катталган. Белгилей кетсек, эл жана турак жай фонду каттоо 10 жылда бир ирет өткөрүлөт. Булак кабар. Эл кандай кабыл алып атат? Ошону айтып кетесизчи. 6-күнгө карата управалар боюнча спутник управасы 41% болду. Доступ 42%, Курманбек управа 92% болду. Жакшы иштеп 2 күндөн бери. Айтматов 37%, Тайгараев 64% болду. Общий шаар боюнча 54%. Так. Спутник управасы 3 апрелге 3-4 күн эле убакыт калып атат. Эмне силер андай иш алып барып атасыңар? Курманбек 92%ге чыгып атат. Давай токтоткула, уйкуну токтоткула, той тамашаны токтоткула, иштеп койгула мына 4 күндүк убактында. Эртеңден баштап мен күнүнкүсү күндө мен алып атам. Мен сиздерге айтып коеюн, управа башчылары, кимде ким үйүн ачпай койсо, кимде ким кызматтык абалынан пайдаланган болсо, кимде ким жалган маалымат берген болсо, мага түз кириңиздер. Сөз түрдө жоопко тартабыз. Түшүнүңүздөрбү? Кварталдык комитеттин төрагалары, төрайымдары эмнеде отурасыздар? Сиздер да жакшы иш алып барыңыздар. Биз сиздерден суранабыз. 3-4 күн убактыңыздарды бөлүңүздөр. Эртеңки күнү Жалал Абад мындай процент менен, аз көрсөткүч менен бизге маалымат берди деген сөздү мен укпайм. Түшүнүңүздөр? Күнү-түнү. Күндүзү жокпу? Түндөсү барыңыздар. Айтыңыздар. Ушундай иш кетип жатат.